Саламатсызбы, эфирде элдик медианын жаңылыктар чыгарылышы, студияда мен Жылдыз Байысова. Алгач бүгүнкү күндүн окуялардан кыскача. Сокулуктун жашоочуларынын үнү Кудайга жетти. Президенттин жеке көзөмөлүндө бир топ мыйзам бузуулар аныкталды. Араң болбой келдим азыр сизге айтып калганга күч менен. Жарым жылдан бери көчөдө калган Москвадагы кыргыз мигранты бүгүн кандай күн кечкирип жатат? Кетелбей айтам Кыргызстанга. Кыргызстанга кетишим керек болуп атат. Ушундай атым Руслан. Кыргыз орус ооруканасы качан ачылат? Бир жыл мурун эле курулуп бүткөн оорукананын ишке берилүүсүн депутаттар талкуулады. Менчикке сатып берсеңер, ошондо ошол менчик жакшы иштетет. $100,000 чукул акча уттуруп карызга баткан Бишкекте мыйзамсыз иштеген кумар жайлар аныкталды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк тааныштырууну баштайбыз. Сокулуктун жашоочуларынын үнү Кудайга жетти. Президент Сооронбай Жээнбеков 9 январда Чүй облусунун Сокулук районунун жашоочулары менен жолугушкан. Анда жергиликтүү тургундар өз алдынча башкаруу органдарынын, райондук, облустук, республикалык деңгээлдеги мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилеринин өз милдеттерин жоопкерчиликсиз аткарганы боюнча арызданышкан. Бул маалымат дыккат текшерилүүгө алынып, жыйынтыгында чын эле жергиликтүү чиновниктердин шалаакы мамилелери аныкталды. Бул боюнча өкмөткө жана башкы прокуратурага маалыматтар жиберилди. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жөнөкөй жарандардан келген арыздарды, кайрылууларды, каттарды, сунуштарды мамлекеттик кызматтагылар тыкыр көзөмөлдөп, укук коргоо органдары аларга убагында баа берүү керек. Тилекке каршы жарандардын кайрылууларын карап чыгуу үчүн жооптуу жергиликтүү бийлик органдары жана мамлекеттик органдар социалдык тиричилик маанидеги көйгөйлүү маселелерди чечүүдөн четтеп кетишкен. Мисалы, кыш айларында Жээнбеков менен жолуккан Сокулук эли жергиликтүү чиновниктердин, прокурорлордун шалаакылык иштерин айтып беришкен. Ошо айылыма, элиме, мамлекетиме бекер иштеп берейин деп өзүм юридический кесибим бар. Иштеп берейин десем мага аябай тоскоолдуктар болуп жатат айыл өкмөтү тарабынан. Прокуратура органдары полностью договорились айыл өкмөтү менен бардык иштерди должностной эмелери менен Сокулук прокуратурасы Бусурманкулов мына биякта отурат. Сиз, пожалуйста, распоряжение менен комиссия түзүп моундай Бусурманкулов, Алиев, Өскөнбаев деген прокурорлорду жокко кетирбесеңер, глава айыл өкмөтү биз кыйналдык. Карындашым текшерет, сага келет балдар. Келип табат, текшерет. Анан баары жооп берет карындашым. Азыр заман башка текшерет. Дагы бир эске алчу нерсе, эл сөзүн мамлекет башчысына айта албай, мамлекеттик кызматкерлер аларга жолтоо болуп жатканын айтышкан. Бирок убакыттан пайдаланган жергиликтүүлөр көз жаш алып, маселесин чечип берүүнү суранган. Ушуну сиз өзүңүз көзөмөлдөп берсеңиз жакшы болот эле. Ушул жерге эки ооз сөзүмдү айтып калайын десем да түрткүлөп тияктан араң болбой келдим азыр сизге айтып калганга күч менен. Только мен сизден суранат элем ушул нерсени. Менин азыр үй бүлөмө дагы өзүмө да коркунуч келип, үйүмө чейин кирип атышат. Арызды бериң, арызды бериң. Мамлекет башчы мыйзам баарына бирдей экенин белгилеп, кайрылууга аргас болушкан жарандардын арызын коопсуздук кеңешине тапшырарын айткан. Эмне үчүн мамлекет бийлик органдарга эл ишенбейт. Мына бүгүнкү эле мисал, арыз жазса, арыздар туура текшерилбейт. Аны бурмалайт, буйталатат, ар жака эчкенге аракет кылат, кала ишти жабат, анан өзү жооп бербейт. Ар ким кылган ишине жооп бериш керек. Анан тартип болот. Анан мамлекеттик бийликке ишенич кетет. Ким болбосун жооп бериш керек. Дал ошол айтылгандар боюнча президенттин тапшырмасы менен ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлүп, Сокулуктун бийлик органдарынын ишмердигине текшерүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, райондук, облустук, республикалык деңгээлдеги мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилеринин өз ара милдеттерин так аткарбаган деген жыйынтык чыкты. На протяжении длительного времени Сокулук районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана мамлекеттик органдардын ишмердигине айрым учурларда облустук жана республикалык деңгээлде узак мезгилден бери системдүү коррупция менен бири-бирин жаап жашыруу орун алып келген. Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин массалык түрдө көзөмөлсүз сатылуусуна жана ар жерлерге үйлөрдүн мыйзамсыз курулушуна себеп болгон. Жарандар тарабынан аныкталган мыйзам бузууларды териштирүүгө атайлап жолтоо болуу фактылары бар. Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин мыйзамсыз ээлеп алууга багытталган кылмыштуу аракеттерди болтурбоо жана алдын алуу боюнча чаралар көрүлгөн эмес. Ошентип кайрылган жарандардын маселеси өлкө башчысынын жардамы менен чечилди. Бирок Кыргызстан боюнча мындай кайрылуулар жүздөп саналат. Соода өнөр-жай палатасынын транспорт боюнча комитетинин төрагасы Талантбек Маткеримов кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалды дагы деле курч маселе бойдон тургандыгын биздин порталга билдирди.
Анын айтымында учурда 300дөй оор жүк ташуучу унаалар Ак Телек көзөмөл бекетинде тизилип турат. Унаалардын саны азайбастан тескерисинче күн санап өсүп жатканын айтып, ал бийликтегилер жана тиешелүү министрликтер тарабынан аталган маселени чечүүгө эч кандай аракет болбой жатат деди. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Кечээки жогорку кеңештин жалпы жыйынында эл өкүлдөрү кыргыз-тажик чегара маселесин карап жаткан учурда депутат Рыскелди Момбеков өкмөт мүчөлөрүнө жана кесиптештерине учурдагы дагы эле актуалдуу болуп турган кыргыз-казак маселесине да терең маани берип, карап чыгыш керек деген сунушун айткан. Мен сунуш киргизетирем да, бүгүнкү күндө кыргыз-казак чегарасында кырдаалдагы Курч бойдон калып атат. 6 күндөн бери 200ден ашык машиналар бар тыгында турушат. Ушул боюнча да маалыматты кыргыз-тажик чегарасына кошо угуп койсок болот эле да. Ушул өкмөттүн өкмөтчүлөрү эгер Мухаммедкалы Дүйшөккө каршы болбосо. Соода өнөр жай палатасынын транспорт боюнча комитетинин төрагасы Талантбек Маткеримов бул кырдаалга тийиштүү министрлерге 30 чакырым аралыкта чегара турат. Ошол жерге барып, өз көздөрү менен көрүп келсе башкача болмок. Алар кеңселеринен чыкпай туруп эле баары жакшы деген министрлерде кармаштын кереги жок. Алар эл душманы деп айтса болот деди. Чегарадагы жагдай эч кандай өзгөргөн жок. Дагы катуураак айта турган болсок, мурунку учурларда ТМП жанагы элге керектелүүчү товарларга гана чектөөлөр жана ошолорду текшерүү күчөп аткан болсо, азыркы күндө айыл чарба продукциясындагы катуу текшерүүгө алышты. Жанагындай курушултоо менен эле документтерди бир кенеден ката тапса кайра артка кайруу деген нерселер башталды да. Азыркы күндө эми чегарадагы кырдаал өтө эле чыңалуу бойдон турат. Өз кезегинде бүгүнкү чегарадагы кырдаалды чегара кызматынын өкүлү Мирбек Осмоналиев чегарачылар өз ишин так жана мурункудай тартипте аткарып жатат. Биз тараптан эч мыйзам бузуу болгон жоктугун айтып, жер жемиштер, кээ бир башка товарлар Казакстандын аймагына киргенден кийин алардын текшерүүсүнөн өтүп, кайра артка кайтарылып чыгып жаткандыгын билдирди. Азыр деген 230 машина турат. Ал биздики деген эч кандай тоскоолдук өтүп атат. Казакстандан кирип текшерүүдөн кийин артка кайтарылса керек. Казакстан тараптан Кыргызстандан контрабанда аркылуу мыйзамсыз товарлар кирип жатат деген дооматын бажы кызматынын өкүлү Кыргызстан-Казакстан ортосундагы Ак Телек көзөмөл өткөрмө пунктунда өткөрүлүп жаткан товарлардын статистикасына жана кандай жол менен келип жаткандыгына бажы кызматы жооп бербей тургандыгын билдирди. Кыргызстан-Казакстан ортосунда эч кандай тиешеси жок. Биз аякта жумуш алып барбайбыз да, биздин бир да сотрудник жок аякта. İştebейт. Биздин функциялар погранслужба менен налоговый службага өткөрүлүп берилген 2015-жылы 12-августта. Бүгүнкү күндө товардын кирип чыккандарын чегара кызматы карайт дагы, салыктарды тигилер карайт, кандай үчүн налоговый служба отурат. И контрабанда кирсе ГСО иштейт. Транспорт боюнча комитетинин төрагасы Талантбек Маткеримов ишкерлердин жүктөп бараткан товарлардын документтери туура эмес болгон себептен тыгын пайда болуп, өздөрү күнөөлүү деген пикирге кошулбайт. Өткөрмө бекеттен өтүп жаткан 10дун бирөөсүнүн документи туура эмес болушу мүмкүн. Дагы биринекин иш кагазда жаңылыштык болушу мүмкүн деди. Карапайым калкты пайдаланып, чоң саясатты жасап жаткан бийликке нааразы экендигин кошумчалады. Түздөн-түз муну канча күндөн бери эч нерсе болбогондой болуп отурган таможня. Эмне үчүн дегенде казактардын айтып аткан нерсеси контрабанда жолу менен кирген товарларды Кытайдан, Түркиядан Орусияга өткөзүп атышат деген бир жүйө коюп атышат. Ошол жүйөнү биздин таможня Кыргызстанга кирип жаткан товарлар статистикасын берип, биз момча тонна товар киргиздик, мынча контрабанда кармады. Bizde hiç bunday talaplarına layık olmayan yüklerdeki girgenге mümkünçülük bergen yok. Taможня, экономика министри, андан кийин вице-премьердин именно экономика жагына караган кимиси болсо ошол караш керек болсун. 5 вице моякта унчукпай отур. Белгилей кетсек, аталган Кыргызстан менен Казакстандын чегарасындагы Ак Телек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде жүк ташуучу автоунаалардын узун кезеги 19 марттан тартып пайда болгон. Кыргыз-казак чегарасындагы маселе Нур-Султан шаарында эки өлкөнүн жетекчилери ортосунда талкууланат. Бул тууралуу бүгүн парламенттин жыйынында маалымдалды. Эл өкүлдөрү учурда ишкерлер зыян тартып жаткан бул маселени тезинен чечүүнү сунушташкан. Айрымдары өкмөттүн күчү жетпей жатса, депутаттар тобу баш болуп Казакстанга барып сүйлөшүш керек дешкен. Парламентте кыргыз-казак чегарасындагы кырдаалга байланыштуу маселе жабык эшик артында каралды.
Жогорку кеңештин жалпы жыйынынын башталышында эле Руслан Казакбаев бир нече күндөн бери кыргыз-казак чек арасында өтө албай турган ишкерлердин маселесин күн тартибине киргизүүнү сунуш кылды. Ишкерлер зыян тартып жатат. Эгер көйгөйдү чечүүгө өкмөттүн күчү жетпей жатса, парламент төрагасынын иш сапары уюштуруп, депутаттар тобу менен барып сүйлөшүш керектигин айтып, бажы чоң чатактын баш болгону турат деди. Мен сунуш кылам, добушка коюп, бүгүн ошону курировать эткен вице-премьерди 1-2 саатка чакырып, өкмөт мүчөлөрүн чакырып, кыргыз казак чек арасында эмне болуп атат угуп койбойлу. Бул биринчи сунуш. Экинчи, Дастан Арчыбекович, бир таза болбой атса расмий өкмөттүн иши, элдик дипломатия деген бар. Мына жогорку кеңеш барбыз. Дастан Арчыбекович, иш сапарын жасабайсызбы? Иш сапарын сунуш кылыңыз казактарга. Бул жерден депутаттар да кошулуп барып сүйлөшүбүз. Спикер Дастан Жумабеков бул боюнча эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын ортосунда телефон аркылуу сүйлөшүүлөр болгонун айтып, түштөн кийин вице-премьер-министр жогорку кеңешке келип маалымат берет дегенче, депутат Алык Карашев жөн эле маалыматтын кереги жоктугун айтып, 15 күндөн бери кандай чара көргөндүгүн билдирүүсүн талап кылды. Өкмөт жөн эле келип маалымат бербей, жасалган иши боюнча айтсын. 15 күндө эмне кылды? Бир чара көрдүбү? Эмнеге бул жыйынтык болбой атат андан? Анан эми болбойт да, мындайчы кандай эми булчу? Анан да телефонда сүйлөшүп койгон аз. Мен да коштам, жогорку коллегалар керек болсо барып туруп ошол жерден сураныш керек. Премьер дебесем да вице-премьер тейлеген барып алып ошол жерде жатыш керек болсо суранып. Түшкү танапистен кийин өкмөттүн өкүлдөрү Ак Телек өткөрүү бекетинде жаралган кырдаал боюнча маалыматты жабык эшик артына беришти. Бул азыркы каралып турган маселе премьер-министрдин өзүнүн жеке көзөмөлүндө турат. Бүгүн да сүйлөшүүлөр болду Казакстандын жетекчилери менен. Азыр саат 5-те да жолугуу болот. Нур-Султан шаарында бизден барган делегация бажы кызматынын жетекчиси жетектеп барган. Саат 5-те башталат. Ошондуктан ушул жабык эшик артында карап берсеңиздер деп сиздерден суранабыз. Добушка коюп берсең. Ак Телек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде Кыргызстанга өтүш үчүн кезекте турган оор жүк ташуучу автоунаалардын саны азая элек. Тыгын 19 мартта башталган. Мындан тышкары бүгүн парламенттин жыйынында Бишкек шаарында курулган кыргыз-түрк ооруканасы качан ишке берилет? Бул оорукананы куруу иштери башталганына 5 жыл болсо дагы алигиче ачылбай жаткандыгы боюнча кеп козголду. Кыргызстанга кайтарымсыз жардамга берилип жаткан оорукана үчүн айрым эл өкүлдөрү Туркияга рахматын айтышса, айрымдары бейтапкананы иштетип кетүүгө кыргыз өкмөтүнүн күчү жетпейт деген сын пикирлерин билдиришти. Бишкектеги кыргыз-түрк достук ооруканасы 3-кварталда ачылып каларын саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев жогорку кеңештин жалпы жыйынынын жүрүшүндө билдирди. Эл өкүлдөрү оорукананын курулуш иштери 5 жыл мурун башталса, имараттын курулуп бүткөндүгүнө 1 жыл болду. Эмнеге алигиче ачылбай турат деп суроо узатышты. Канча себестоимостун чыгартып аукционго менчикке сатыш керек. Менчикке сатып берсеңер, ошондо ошол менчик жакшы иштетет. Силерге караганда. Сиздер эртеге буну содержанияга отургузасыңар дагы. Иштете албайсыздар. Мына 5 жылдан бери куруп, буну өткөзүп өзүңүздөргө ала албаган, сиздер кантип иштесеңер? Кыргыз тараптан кетип атат. Акыркы 2 жылдан бери иштей турган больница иштей албаганы кыргыз тараптан күнөө бар да. Эми улам өкмөт алмашып атат, ошондуктан биздин социалдык комитет тармак буга кийлигишпесе болбой калды да. Иштете албайсыңар өкмөт өзүңөр. Ратификация бүтөөрү менен парламент жардам беришибиз керек. Ошону точканы аягына чыгарып коюшубуз керек да. Бул больницаны иштетишибиз керек. Каратаев маалымдагандай учурда макулдашууну ратификациялоо жана айрым юридикалык талаптар кармап жаткандыгын. Мындан тышкары аппарат жабдыктарды алып келүү иштери аягына чыга электигинен оорукананы ачуу сооздугуп жатат. Алтынбек Турдубаевич, бул жерде бүткөн менен тиги ичиндеги аппаратура жабдуулар боюнча маселе турат. Азыр бүгүнкү күндө көп жабдуулар коюла элек ичинде. Кыргызстандын өкмөтү менен Түркиянын өкмөтүнүн ортосунда биргелешкен оорукана түрк тараптан кайтарымсыз жардам катары берилип жатат. Гранттын жалпы суммасы $19 миллион түзөт. Алгачкы 3 жыл кыргыз-түрк менен биргелешип башкаруу көзөмөлгө алат дагы 3 жылдан кийин толугу менен кыргыз тараптардын жетектөөсүнө өтөт. Эмнеге биз ушул 19 миллион берип аткан, бизге белекке берилип аткан нерсени өзүбүз монтип кечиресиздер алып, даже ратификация кылбай туруп, анын тагдырын кандай иштетебиз, эмне иштетебиз деп чечип атабыз. Иштете албайбыз, анан бияка бериш керек, тияка бериш керек да. Биринчи алалы өзүбүзгө. Өзүбүздө деле кыйын менеджерлер бар, өзүбүздө кыйын мынакей врачтар бар. Эмнеге биз Индиядагы студенттер биз өзүбүз окутуп атабыз, Индияга деген биз мекендештерибизди жөнөтүп атабыз.
Демек бизде деген потенциал бар. Белгилүү болгондой, Кыргыз-Түрк достук ооруканасында органдарды алмаштыруу операциялары да жасалат. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн 20% арзандатуулар жана мамлекеттин эсебинен акысыз дарылануу да каралган. Бирок айрым депутаттар заманбап бейтапкана бул капчыгы калыңдарга ылайыкташканын сөз арасында айтылды. Президент Сооронбай Жээнбеков 4 туулган үй бүлөгө турак жай алууга 2 миллион сомго сертификат жана 2 орундуу 2 коляска берди. Президенттин атынан белектерди Алмаз Керимбаев тапшырды. Мындан тышкары өкмөт жаш үй бүлөнүн муктаждыктарына 150 000 сом, Бишкектин Октябрь райондук администрациясы 90 000 сом акчалай жардам берди. Наристелерге Аруке, Айчолпон, Акбермет, Сооронбай деген ысым ыйгарылган. Алар ушул жылдын 25 февралында жарыкка келген. Учурда энесинин жана балдарынын абалы жакшы. Үй бүлөнүн өз турак жайы жок, батирде ижарада турушат. 4 жубайлардын зарыгып күткөн балдары. Алар 4 жылдан бери наристе жытын жыттоону тилек кылып келишкен эле. Келечекте ушул кыргыз элинин ак батасын алган инсандар болсун, жакшынакай, татынакай кыздар бактылуу болсун. Уулуңуз мыкты Кыргызстандын туусун бийик көтөргөн инсандан болсун. Сиздерди кубантып, силер сыймыктанган. Куттуктайбыз. Москвадагы кыргыз мигранттарынын бири жарым жылдан бери көчөдө калган. Ал чет жерде документтерин жоготуп, же жумушка орноша албай, же жатарга жери болбой, ар кайсы жерде күн кечирип келет. Анын жалгыз кыялы Кыргызстанга кайтып үй бүлөмө барсам дейт. Алыста оор күндү өткөрүп жаткан каарман тууралуу Москвадан кабарчыбыз баяндайт. Кетелбей айтам Кыргызстанга. Кыргызстанга кетишим керек болуп атат. Ушундай атым Руслан, Отабаев Руслан, ушундай кыйналып калдым. Руслан аке, айтсаңыз, эмне болуп ушундай жашоого? Путум сынып калып калдым. Кантип туш болуп каласыз эми ошого? Толук. Путум сынган, суракада иштеп атып, путум сындырып алып, ушинтип көчөдө уже 5 айдан бери жашап атам. Сиз жардам берсеңер, жардам бергиле Кыргызстаным. Жардам бергиле мага. Мен нерсе кылып үйүмө барып алайын. Кеткенге эмне тоскоол болуп атат, мисалы? Кеткенге паспортум жок, паспортум урдатып койдум. Кетип калайын. Жардам бергиле, паспортум жок. Учере паспорт кылып нерсе кылып кетип калайынчы үйгө. Бияқта кыйналып жүрдүм, жаман кыйналдым, кыйналып калдым. Бияқта ушундай кыргыздар ушинтип көчөдө калып калган, бара турган жери жок болгон кыргыздар да бар экен да, ошону айтып берсеңиз, жакында да бирөө узаттык. Метро Люблинода бар дагы кыргыздар. Мен бир нерсе кылып кетип калайынчы, кыргыздар мыйякта көп. Ушинтип кыйналып жүрөбүз. Жардам бергиле. Жардам бергиле, жардам. С киргизами, с узбекистанцами, с дагестанцами, с чеченами, со всеми. Если у меня есть хлеб, я делюсь со всеми. Это уже обед. Бишкек шаарында атайын операциянын жүрүшүндө мыйзамсыз иштеген 5 көңүл ачуучу жай табылды. Ички иштер министрлиги маалымдагандай, буга чейин президентке борбор каланын тургуну кайрылып, оюн өткөргөн жайларды текшерүүнү өтүнгөн. Аялдын айтымында анын уулу ушундай жайлардын биринен $100 000 чукул акча уттуруп, карызга баткан. 21 февраль күнү аталган факт кылмыш жаза кодексинин 212 беренесине ылайык кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган. Анын негизинде тартип сакчылары Ринго Трейд аталышы менен иштеген 5 жайды текшерүүгө алган. Атайын операциянын жүрүшүндө аталган жайлардын ичинде ошол жакта иштегендер жана бир нече ойноп жаткан киши болгон.
Укук коргоо органдарынын өкүлдөрү клубтардагы процессорлорду, ноутбук, документтерди жана 582 000 сомдон ашык акчаны алып кеткен. Анын арасында белги түшүрүлгөн купюралар да болгону айтылды. Ушул тапта тийиштүү тергөөчтөр жүрүп жатат. Аймактык кабарларга өтсөк, алтындын кору боюнча 2-нчи орунда турган жер үйгенин иштетүүгө укук алган Альянс Алтын компаниясында учурда фабрикалардын куруу иштери жүрүүдө. Негизи келишим боюнча ушул жылдын ноябрь айында кенди ишке киргизүү пландалган. Курулушчулардын айтымында, ноябрь айында ишке кирбесе дагы 2020 жылдын башында алтынды казуу иштери толук жүрөт дешет. Кендеги жүрүп жаткан иш ыргак менен кечээ Талас облусунун башчысы Марат Мураталиев барып жеринен таанышып келди. Алгач облус башчысы Марат Мураталиев жана Алтын Альянс компаниясынын генералдык директору Михаил Шубин менен компаниянын имараттын алдына арчанын көчөттөрүн тигишти. Себеби көрктөндүрүү жана жашылдандыруу максатында буга чейин бир топ ийне жалбырактуу жаш көчөттөр тигилген. Эми көчөттөрдүн дал ортосуна көп жылдык гүл нуруктары себилмекчи. Отургузулуп жаткан жаш арчалар жергиликтүү ийне жалбырактуу көчөттөр. Ошондуктан алгач идишке олтургузулса, жерге жайгашып тамыр алгандан кийин атайын идиштерди кесип алышмакчы. Анткени адистердин маалыматында туяларды күн жылып кетелекте. Отургузса анын өссү жакшы болмок. Ошол себептен атайын өзүнчө отургузулган идиштерде өскөн арчалар тигилип олтурат. Андан соң облус башчысы бир катар курулуш иштери жүрүп жаткан Альянс Алтын компаниясынын иши менен жеринен таанышты. Негизи курулуп жаткан бул жерде ишкананын фабрикасы жайгашмакчы. Ошондуктан ар бир курулуп жаткан имарат талапка жооп бергидей болуусу шарт. Фабриканын өз учурунда курулуп бүткөрүү үчүн аракеттер бир жылдан бери көрүлүүдө. Бул жерде курулуш иштерине керектүү материалдардын бардыгы өз учурунда келиши үчүн ар бирин сапатына жана баасына маани берилет. Биз эми азыркы бүгүнкү күндө подряддык 17 ишкана иш алып барып атат. Азыркы күндө булар алтын өндүрүүчү фабрикага кирген, ошол комплекске кирген, алтын өндүрүүчү комплекске кирген объектлерде иш жүргүзүп атышат бүт бардыгында. Азыр болсо мына бул жерде алтын өндүрүүчү фабриканын курулуш иши жүрүп атат. Курулуш иштери Кудай буйруса азыркы план боюнча 2019 жылдын ноябрь айында биз фабриканын толук каркасын тургузуп бүтөбүз Кудай буйруса. 2020 жылдын башында толугу менен 1 килограмм алтынды алып 50%-тик кубаттуулукка чыгабыз деген азыр планда турабыз. Учурда иш толугу менен жүрүп атат. Эч кандай материалдык жактан дагы, каржылык жактан дагы эч кандай кармалуу жок. Негизи алтын кен иштеп калса, Талас эли үчүн жумуш орундары түзүлүп, облустун инфраструктурасын оңдоого дагы салым кошулмакчы. Ошондуктан бул жерде иштеп жаткан жумушчулардын көпчүлүгүн жергиликтүү тургундар түзөт дейт облус башчысы. Эң акыркы заманбап алтынды өндүрүп чыгара турган заводдордун бири экен. Бул жана Кытайдан да эмес, берде Россияныкы да жок, бул Европа жана Африкага ошол мамлекеттер жетишкен экен ошо алтындарды изилге эткенге. Ошондой болгон заманбап завод салынып атат. Кудай буйруса мен ойлойм биздин элге зыяндуулугу деле болбойт. Мына бүгүн азыр айыл өкмөтү, айыл башчылары баары келип ушул жерде жүрүп атабыз да. Бирок ошондо да биз муну кылдаттык карайбыз, ар бир ишин карайбыз, кылып аткан ишин ушинтип келип турабыз. Булар деле ачык айкындыкка келип, азыр ушуга чейин барып атабыз. Азыр бул жерде жанагы хвостохранилище жана взрывной неме жумуштар болот. Ошолордун баарын булар менен сүйлөшүү менен азыр биздин өзүбүздүн межведомственный охраналар кайтарат, милициялар келип кайтарат бул жерди. Анан жана жумуш ордунда айтып атабыз, көрүп атпайсыңарбы, жана жакыр үй бүлөлөрдүн жетишпеген үй бүлөлөрдүн балдарын алабыз. Азыр биринчи партиясы окуп ушул жерде жүрүп атат азыр. Уже окуш бүтүптүр, эми практикадан иштерин жүргүзүп атат да. Ар бир курулушу жүрүп жаткан жерде экология жана жаратылышка терс таасирин тийгизбөө үчүн аракеттер көрүлгөн. Бүгүнкү курулуш иштери жүрүп жаткан жерлерди кыдыруу маалында дагы атайын эколог адистер ар бир ишке көзөмөл жүргүзүлүп, андан соң гана уруксат берилгендигин билдирет. Эми бул ишкана ошол долбоордо көрсөтүлгөн тартипте эреже менен курулуштун жүргүзүүсү буларга зарыл. Мунун ар бир жүргүзүлүп жатканын тиешелүү мамлекеттик органдар тараптан тыкыр көзөмөлгө алынып турат. Эскерте кетсек, келишим боюнча фабриканын курулуш иши ушул жылдын ноябрь айында толук бүтүп ишке кирмекчи. Бирок 2020 жылда алтын казуу иштеринин алгачкы жумуштарын баштоо боюнча аракеттер көрүлүүдө. Кошумчалай кетсек, ушул айдын 25-теринде Альянс Алтын кенде жолугушуу болуп, Бекмолда айыл аймагынын фермерлерине жайыт маселеси жана жергиликтүү жарандардын канча пайызы кен тармагында жумушка алынгандыгы боюнча атайын тактоо иретинде сүйлөшүүлөр жүрмөкчү. Бегайым Асымбаева, Сүймөн Кулайтматов, Талас району. Ушуну менен бейшемби күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна келип жетти. Биздин бул чыгарылышты Элдик медиа сайтынан, Facebook жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Саламаттарыңыздар.